Анан бир нерсени туура эмес айтат экенбиз да, мисалы баланы, сөгүнбө дейт экенсиң. Кара, биринчи сөгүн, анан бөнү кошуп коюп атасың да. Сөгүнү эмнекенин мээсине киргизип, жүрөгүн булгап, анан ошону кайра чыгарып, анан бөнү кошуп коюп атасың. Сөгүнбө, ушак айтпа, калп айтпа. Бул негатив, кылба деген негатив, кылба деген негатив го. Ошол негативге караганда дайыма позитив сүйлөш керек экен да. Мисалы, калп айтпа дегенден көрө чын сүйлө деп койсоң, калп деген да сөз жок, кылба деген да сөз жок. Тийбе десең тиет, тий десең тийбейт. Бул эмне? Эрин адам да ошол сыяктуу. Кыл дегениңди кылбайт, кылба дегениңди кылат. Адамдын табияты ошондой. Мындай бирөө кылба десе өзү эле кыл келе берет го. Мына айтыпчы. Өзгөчө элдин көзүнчө айтып койсо, шашпа дейсиң го, шашпа. Жаш бала да ошондой. Менин кызым элдин көзүнчө айтсаң мындай да. Кызым, көйнөгүмдү алмаштырып алайынчы, чыгып турчу десең, болду, ошо жерде туруп калат мындай. Мен сизди карап эле турам дейт да. Кызым, алмаштырып алайынчы десе, карап эле турам, ошо бойдон биякта карап туруп, мен карап эле турам, чыгып кетиш, ошол жактан западлоо элестетип көрсөң. Азыр осундан үйрөнүп алыптыр. Карап эле турам деп, бары кызым уялып атам десең, дивандын аркасы мага көрүнбөйт дейт. Элестетип көрсөң, ошо жака өтүшүң керек экенде, отуруп алып анан көйнөгүмдү алмаштырышым керек. Кылба, кыл деген өкүм адамга өтө катуу тиет. Ошон үчүн кыргыз угум сага айтам, уулум сен ук деп койгон. Туурабы? Керегем сага айтам, келиним сен ук. Ушундай бир хикматтуу данышман эл болгонбуз. Биякта карап туруп акырын айтып койгон, Рахматылык Элмирбекте ошол нерсе болгон экен да. Биякта карап туруп согуп койчу экен, биякта шакирттери тургандар түшүнүп алып кете беришкен. Бир Токтогулда чоңколор бар дейт, чоңколор бар, ол которуп койгула чаңгырда болсо. Абайлагыла айтыша кеткенде макулу, укмуш сөздөрдү табышат деп угуп жүрөм. Мен Кудайга шүгүр чоңко менен айтышкан эмесмин, айтышкым да келбейт. Өзгөчө элдин көзү айтпай эле коюш керек, анткени тилдери укмуш куш болот дейт да. Анан бир райком болуп барган экен, азыркыча айтканда аким, ошол заманда райкомдун аябай чоң кызматтын ээси болчу, Токтогул районуна барат экен, анан чоңколордун айылына барыптыр да. Өзү ар киши экен. Ошондо бирөө арык атына сокону байлап алып чабып баратат дейтин. Бул бетти деле жейсиң, бул бетти деле жейсиң, бул жактын деле чөбүн жеп атасың, бул жактын деле чөбүн жеп атасың. Семирбей койдуң го, семирбей койдуң деп сөгүп баратат деп өзүнүн атынчы. Көрсө арык болгону менен кичине коррупцияга аралашып кеткен киши экен да. Бияктан деле жей берет экен, бияктан деле жей берет экен. Ошону карап туруп түшүнүп, ошол нерсе таасир этип, тобосуна жанган экен. Эгерде келип алып туруп, сен андайсың, мындайсың дегенде, барча деп туруп каматып коймок. Ал мезгилде райкомдун күчү күчтүү болгон. Ошого айта турган нерсе, сүйлөштүк, калп айтпа деп айтпагыла, макулбу? Чын сүйлөө деп айтыш керек. Ушак айтпадын ордуна эмне деш керек? Не деш керек? Өзүңөр ойлоңула, баарын мен үйрөтө берем. Адамдар жөнүндө, адам жөнүндө, мал жөнүндө эле жакшы ойлой берсин. Көрдүңбү, дагы эле кысып атасыздар. Жакшы ойлой берсин, бардыгы жөнүндөчү. Эшек жөнүндө деле айтып атам го, Японияда жүргөндө мен кетип атканда камандар качат болчу. Китепте жазганмын ошону. А япондор келип атканда камандар качпайт эле. Мен ошону кийин түшүндүм. Көрсө япон каман жөнүндө таптакыр жаман ойлобойт экен. Торпок көргөндө эле нерсе экен да буларга. Козу көргөндөй, улак көргөндөй жаман ойлобойбуз го. А мен каманды көргөндө эле жаман ой дароо келчү да. 3-4 экен, бирөөсүн таш менен койсом, бирөөсүн бетке тепсем. Анан дагы эмне кылсам, болсо жок дегенде бакырып кыйкырам деген ошол ойдучу башка тургай каман деле түшүнөт экен. Жаныбар деле түшүнөт экен. Мунун бир эле далили. Циркте карасаңар, чоң-чоң жолборстарды, арстандарды ары-ары кыздар башкарылган, туурабы? Мынтип койсо отурат, мынтип койсо отурат. Ким бир айтмакчы, андай кыз башкарса мен деле башкарып бердим дегендей. Бирок элестетип көргүлө. Арстандарды башкарып атат. Ары-ары кыздар. Себеби ал жаман ой жок. Арстан деле макулук, буга деле жакшылык керек деген пикир, ой ошолордо бар. Анан ошон үчүн жакшылык ойлой бергиле, жакшы ойлой бергиле. Айтайын дегеним, ушак айтпа, жалган сүйлөбө, калп айтпа дегендерди айтып бергиле. Калп деген сиңе берет, ушак деген сиңе берет, айтпа дегениңер биякта эле кала берет. Экинчи айта турган сөзүм, берекелерим, мындай оптон бир сөз табыш керек да. Мисалы, калп айтпа бирлештик сөздө, туурабы? Калп айтпай келет, эртеге сөгүнбө дейсиң, сөгүнбөй келет. Урушпа дейсиң, урушпай келет, бирок кайра калп айта баштайт. Бул жагы болуп калат, бул жагы унутуп калат да. Ошонун баардыгын бириктире турган оптом кеңешиңер барбы? Ушуну ойлоңгула. Оюңду түз кыл. Бул жакшы нерсе. Дагы. Кылп мүнөзүңдү оңо, дагы. Ниетиңди түздө, дагы. Бирок жаш балага ниетиңди түздө десең, ниетим эмне? Менин кызым кече эртең менен
Бала бакчага алып баралы десе, телевизор көрүп отуруп, мен катуу жөтөлүп калдым. Мен ооруп калдым деп барбай коюптур. Анан түштөн кийин апасы келсе, жакшына эле жүрөт дейт. Анан айтып турду, мындай бара берсең болмок садикке, жакшына элегенсиң го, мен саар менен калп айтып койгом дейтмиш. Жөн эле калп айтып койгом депчи, анан калп айткан болбойт десе, эмнеге? Деп мен унутуп коет дейт, эмнеге? Анан элестетип көр, ниетиңди түзөтсөң, анда сурайт да ниет дегенин, э? Өзү баладан үйрөнүш керек. Бала суроодон суроо чыгарып отуруп, акыры бирдеке үйрөнөт да. Мисалы азыр мен бирдеке айтайынбы? Үй деген эмне десе, үй деген жашай турган нерсе. Нерсе деген эмне? Мындай. Жашоо деген эмне? Ошентип отуруп адам кээде көп нерсе үйрөнөт да. Биз кээде суроодон суроо чыгарбайбыз да. Бир адам жакшынакка сүйлөп атса, кыргыз мындай да, мындай. Бирөө келип балачын айтып берет го, менин балам аябай акылдуу. Байкайсыңарбы? Өзү 3 эле жашта, бирок мынтип сүйлөйт, дегенди сүйлөйт. Андай мындай десе, биз мындай дальше сурабайбыз да. Мынтип угуп отурабыз дагы, жок, кой турсаң, ал юрунда дейбиз да. Мына менин балам бар го, же менин тайжемин 2 жашар баласы бар деп айтабыз. Ал 3 жашар десе, 2 жашар баласы бар. Сенин балаң кылбаганды кылат деп баштайбыз да. Машинасын мактаса, ал иштеке эмес, менин машинам бар го. Бирөө атын мактаса, кой турсаң, ал мен биз ошентип отуруп пайда таппайт экенбиз. Япондордун бир жакшы жери угуп отуруп, хай, вакари башта, хай. Начар сөз сүйлөп атсам да кыйратып койгон экенмин деп анан ушундай эргип кетип бүт баарын айтып коесуң. Депчи. Муну айткансың деп койт. Сенин ичиңдегини чыгарып отуруп үйрөнгөн эл болот экен япондор. Ошон үчүн кыйын болот экен. Япондор бирдеке ойлоп тап кыйраткан эмес. Робот жасаганды балким америкалыктардан үйрөнгөн, машина жасаганды дагы америкалыктардан үйрөнгөн, саат жасаганды швейцариялыктан үйрөнгөн, бирок азыр карагыла кимдин машинасы жакшы. Япондордуку же тияктыкыбы? Кимдин сааты жакшы, кимдин роботу жакшы? Алар ошентип отуруп акылын бүт үйрөнүп алып туруп, өздөрүнөн өткөзүп койгон ушул япондор эле болот. Биз болсо пайда албайт экенбиз да. Кой турсаң, мен айтайын. Курултайларды далы өткөзбөдүк. Эми азыр элдик курултай деп атат. Балким муну угуп калгандар менен жактырбастыр, курултай тарапкерлери. Элдик курултай деп мен дарылашып көргөмүн жаш кезинде. Курултайда эл бар топлот, маселе чечебиз деп. Бул жакта сөз берилет го. Болду, кыйкырып сөзүн сүйлөп алат да эчке чыгып кетет. Башка бирөө укпайт. Биз ошондой да. Айтып эле калайын деген элбиз да. Угуп калайын деген эл эмеспиз. Ошого берекелерим, келгениңерге чоң рахмат. Кулактын акысын берип атасыңар. Мен айтайын дегеним, бир штук деген бир штук. Калп айтпа, сүйлөбө, алдаба, урушпа. Ошентип жүрүп жеңелер чарчап калат. Мен айттым го, антпе деп отуруп, айткандын оозу жаман, кара жак аталып кала бересиңер. Айтайын дегенимчи, оптун бир сөз бар да, бирөө мынтип чечкен экен маселесин. Балам берке, сен да берке. Мына атаңар менмин. Мен силерди уяткыла турган бирдеке кылдым ушуга чейин дептир. Мен атымды укканда атаң мындай андай дегенде бир жаман иш кылдымбы дептир. Жок десе, силер дагы мен уятып боло турган бирдеке кылбагыла деп койгон экен. Болду, бүт. Ошондой тарбиянын, таалимдин жолдору аябай көп берекелер. Ошон үчүн жүздө жылмайы болсун, тилде таттуу сөз болсун. Колдо белек болсун.